Жокин мырза, сот чечими эмне чечим чыгарды? Сот чечими баягы сөккөн боюнча, Ташиевди сөккөн боюнча 5 күнгө чечим чыгарды камакка. Неме, Тынстанова жибек жолунда жана Первомайскийдин 5-көмү бар. Ошол жакка ошондой чечим чыгарды. Дагы эмне суроом бар? Бул сөккөнүңүз эмне байланыштуу болду? Ошо жөнүндө элге мындай туура түшүнүп байланыштуусу мен муну чыгарайын деген ойда жок болчу. Муну башка кимдир бирөөлөр чыгарып неметкен. Жок, чыгарайын деген эмес, ошо өкүл башчыларды эмне себептен сөктүңүз? Ошо мындай жан дүйнөңүздө кандайдыр бир кыжалат болду же бирөө мажбурлады? Садыр Жапаров менен Ташиевдиби? Садыр Жапаров менен телефон аркылуу өзү обещать эткен убадасы бар болчу. Ташиевдиге WhatsApp аркылуу обещать эткен убадасы бар болчу. Ошол аркылуу, кандай десем, тема эми мында да болгон жок. Бул тууралуу мен алар мага кандай десем арыз жазып алар неметкен жок. Бул эми баягы экинчи бет жанагы YouTube'га чыга калып ма деп тиги немеден кетти го деп ойлойм, дагы баягы кайталабасын дегендейчи. Бирок айтайын, дагы бир маселеси бар болчу, ошону неметкен жок да. Уялчактын мына кудасын кой берип жибериптир. Азыр мени камап атат. Маселен бар ошакта, могу тууралуу жазама мен наразы болгон жокмун. Мейли, бирок түпкү жер тетиги жакта жатат, уялчакта жатат, түпкү жер. Ошонун себепкер болуп келип атат. Себеби бул деген 2 ай мурун, мына азыр сотто көрдүм, январь айында сөгүлгөн нерсени февраль, 1 март деп толтуруп атышат. 1 март деп толтуруп атышат. 1 мартта сөгүлгөн деп. Качан мен 1 мартта сөгүлдүм? Аны бардык коомчулук көргөн качан сөгүлгөн экен. Бул 1 март күнү эмес болчу. 1 март күнү эмес болчу. А булар протоколго 1 март деп толтуруп атат. 1 март деп. А мени ошо 11 мартта неме тотот. Ошо мен кайтып кетем. Полиция алып кала. Полиция кыласызбы, жүрүштө. Ой.